Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына бүгүн алыстан жана жакындан келген коноктор, жергиликтүү эл бул жерде чогуу биргеликте ушул мечиттин ачуу аземинде баса белгилеп айтып кетишти. Бул жерде кичинекей 2006-жылда курулган мечит болчу. 300 адамга мындай орундалган. Бирок кийинчерээк ал мечит мына замандын талабына жооп бербей калгандыгына байланыштуу ушул жерде жергиликтүү эл кайрылып, ушул жерде бир жакшыраак, чоңураак мечитти куруп берсеңиз деген суроо менен кайрылышкан. Бүгүнкү күндө ушул элдин суроосу менен бул жерде мына замандын талабына жооп берген, жакшынакай бардык шарттары менен ушундай бир чоң эки этаждан турган, мындай өзүңүздөр көрүп турасыздар, ушундай мечиттин бүгүнкү күндө ачылуу аземин өткөрдүк. Алыстан жана жакындан келген конокторду да көрдүңүздөр. Ошол министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Кыдыршаевич өзү келип, бул жерде Кыргызстан мусулмандар муфтийи Азирет Абдулазиз кары өзү келди, экс муфтий Максатадыжы Токтомушев, ушул мезгилде жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү эл, аксакалдар, апалар баардыгыбыз чогуу биргеликте бул жерде ушул бүгүн ушул Курман айыттын астында эртең бизде Арапа деп коет, ошо Арапа күнүнүн астында ушул элге өзгөчө бир белек катары мындай бүгүн ачып бердик. Рапшан ушундай кылып жакшы жасап берди. Башта бир этажын адамдар батпай калат эле. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Кеңири болуп калды. Азыр келген болсо бу адамдар баары батат. Рапшанга миң мәртәм рахмат, şu атасынын атын коюп ушул мечитти куруп, жакшы чоңойтуп берди. Жакшы болду балдар, өтө жакшы. Инанайында жакшы, мечит жакшы болду. Ya Allah'ım, özün şu körü bilip turasın hazırma Azatbek Hacı Meçitine açılışı bolup turat. Baştadan özü kurulgan ile bul meçitçe. Biri başta muğa karaganda biraz çakarrak bolçu ile hazır hem çoğun kılıp, ülkön kılıp saldı. Azalga rahmat kısın, ötkenlerini. Şuraca sabirip dağın ömrüge baraka versin, koşulgan koşa karısın, uğuldan hurmat görüp, kelinden hizmet görüp, iki dünya baktılığı bolsun. Biroq el üçün yaxşı xizmat qılıb otadı, rahmat balaga. Bu meçitde el üçün juda yaxşı manada salıptır, keng. Baldarga yaxşı, öte yaxşı. Biz burundan bilet elek bir yerde meçit barlığını, hazırki zaman talabına yaxşı meçit kuruluptur. Biz abdan razıyız buna. Sagan adam gayadağı, eline dağı. Biz meyman bolup kelip, meçiti görüp, göz kuanıp, eller üçün şunçalık men salganlarga rahmat aytıp, razıçılığımızı bildirabız. Ellerde şunçalık razı eken bardığını görüp. Şunda biz azmaz neme remont bolup kalıp, biz kıynalıp kaldık. Narkı meçitke barıp attık, o garajga. Hazır buna uşer jakın, sentralny meçit, en jakşı. Kengiri meçit, Allah'a şükür, şükür. Uşunçalık salıp bergenke Ravşan Sabirip'e rahmat deybiz. Şanlı olacağınızlar menен жаңалыктык туугандарыбыз, биз сиздердин колдооңуздарды эстен чыгарбайбыз. Мына Равшан досубуз менен чогуу бизди убагында колдоо бергенсиздер. Ошон үчүн атайын сиздерге келе албай жүрдүм эле ушу бүгүн мына мечит ачылганына байланыштуу бардык иштерди жыйыштырып коюп, сиздерге бир куттуктап келейин деп келдим. Рахмат бардыгыңызга, тынч болуңуздар. Урматтуу туугандар, бул мечитибиз Алланын үйүнү курган ар бир адамга Алла Таалам өзүнүн бейиштен орун даярдап үй салып коем деген өзүнүн убадасы бар. Ошонун сыңарындай ушул мечитти курган Равшан досубузга, ушул жерде иштеген усталарга, ар бир үлүшүн коскон адамдарга чоң ыраазычылык билдиребиз, рахматыбызды айтабыз. Элибизде ушундай жакшы жактарга үндөгөн, тарбиялаган үйлөрүбүз көбөйө берсин, мамлекетибиз өсүп өнө берсин. Ошол эле мезгилде элдин журттун арасында ар түрдүү адамдар болот экен. Кээ бир адамдар ошол мусулманчылыкты жабынып алып, мусулманчылыгыбызды башка нукка буруп кетейин деп аракет кылгандар дагы чыгып атат. Алардын баарынан өзүңүздөр сак болосуздар деген ойдомун. Кудай буюрса баардыгыбыз туура жолдо элибиздин журтубузга чоң кызмат кылабыз деймин. Урматтуу эл журт, мамлекетибиздин башчысы, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, ошо ар бирибизди элге ак кызмат кылууга,
elimizdin jurtubуздун алдында жүзүбүз жарык болуп кызматта болобузбу, кызматта болбойбузбу, эл арасында ушу жакшы жүрүүгө ар дайым бизди багыттап турат. Ошондуктан президентибиздин ар бириңиздерге ушул жерде отурганыңыздарга жылуу саламын айтканга мүмкүнчүлүк бериңиздер. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дегенде ушул жерде алтындай болгон биздин аксакалдарыбыз, биздин алымдарыбыздын баталары менен анча-мынча ийгиликтерге жетишип отурабыз, Кудай буйруса. Мен бүгүн ушул жерде келген биздин биринчи мына президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун саламын жеткизип келген Камчыбек Кыдыршаевичке терең ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Ушундай эле ушул жерде мына биздин жаңы муфтийибиз Абдулазиз Кары акебизге, Азиретке, бул жерде Максат Ажы Токтомушевка, бул жакта мына Рахматулла Касымовка, бул жакта облустун казысы Абдулла Ажекеге, Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Алмамбет Матубраимовичке, бул жерде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Жеңиш Шермаматовичке, бул жерде жалпы мына Алтынбек Мусаевичке, досторго, туугандарга, жалпы келген коноктордун бардыгына башымды ийип сиздерге таазим этемин. Чоң рахмат сиздерге. Ушундай эле ушул мечиттин 2006 жылы мен одноэтажный кылып курган билесиңер. Ушул жерде мына өтүп кетип атып Камчыбек Кыдыршаевич ушул мечитке кирген экен. Анан бир күн отуруп айтып калды. Досум, ушул мечит кичине жүйдөп калыптыр деди. Анан биз Алмамбет Матубраимович менен келип ушул жерде бата берип, ушул жерде мына ушул жаңы заманбап бардык талаптарга туура келген бүгүнкү күндөгү мына элибизге ыңгайлуу болгон бардык шарттары менен ушул мечитти куруп, мына Аллах Таала насип этип Зулхиджа айынын мына 10 күндүгүндө ачыштыкка бизге насип этип атат. Мына 2 күндөн кийин Курман айтыңыздар менен бардыгыңыздарды куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Ушул мечит ынтымактын мечити болсун, достуктун мечити болсун, биримдиктин мечити болсун. Кудай буйруса ушул жерде карылар чыксын, алымдар чыксын, дүйнөнү дүңгүрөткөн, биздин Кыргызстанды желегибизди желбиреткен биздин жаштарыбыз өссүн, өнсүн. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar, köpten köp salavattlar bolsun. Uşul ayet bayramınızlar bardığınızlardaki kut bolsun. Kırgızstanınız güldey versin. İleri Kırgızstanınızda tınçılık, amançılık, bolup tokçuluk bolsun. Daima tınçılık bolsun. Uşul kiçine aylımızda kiçine devesten kelgen uşul balan taşıyıp ki köpten köp salavat rahmat aytan rahmat ayetleri jakşı ötkörsün. Men bir yerde bir oğuz sözü söylep keteyim. Bu yerde Çalım Ramalı'na neve baldardın atası aytken oşalı işlep жүрген balda. Bu baldarımı bir son ben bir jaktan alıp gelip mınday neve yedirmeyim. Uşu çesni aylık menen çoğ aytam dep aytkan sözü var. Oşundan keyin men baldarga daim aytam bir som alba balam. Bir som hiç kanday neme alba, Allah seni kötörüp. Allah'ım jardan beren sana dep daim aytam. Oşuga Xudaga şükür, mına baldarım jakşı bardygy. Ayrıkça Ravşanbekti aytıp söz menen jetkirişke sal nemelik kılan rahmat her cuma günü kelip neme kılıp menden habar alıp tapkanı taşlap şunday hurmatlap sıylaydı. Rahmat Allah'ım oğlum kızlarım bardığı jakşı kelinlerim onun jakşı Xudaga şükür şunday jakşı günlerdi bergen Allah'a kanday kılıp Allah'ına razı kılsam eken dep dağı şunday neme kılarında Allah'a besal şükür. Xudayım Allah koldup kıyamatga çeyin şu nemeliğe ibadatlarına kabul bolsun. Allah'ım iki dünyanın jakşılığını ata kılsın. Allah'ın jamalын көргөнү Allah'ım nasip etsin. Vardırlar kıyamatga çeyin iki dünyanın jakşılığını ata kılsın.
Ravşan Hacıday Kırgızdın çıkan jigiti körök bolsun. Mınake bu jigitти men 20 жылдан aşık dost bolup жүрөm. Dostluk abdan bekem. Men hiç kaçan bu jigitти oylop ötülem. Tacik ulutundagı jigit dep. Yok men Kırgızmın. Menin жүрөгүмдө Kırgızdın kanı var. Kırgızdın nanı var. Kırgızdın жүрөгү var dep. Ar daim Kırgızды maktap, daktap, urmattap kelet. Ajeke, ушундай мүнөзүңүздөн эч качан тайбаңыз. Равшанбек Азатбекович өзүнүн атасына жакшынакай кылып барынап ушул мечитти салып, жакшы ийгиликтерди жаратып атат. Мен айтып келип турганымыз эмне болуп бизде? Негизги мусулманчылыкта келеткандан кийин мамлекетибизге ошол жака болуп келеткандан кийин Курбан айттын алдында тайын майрамдык кылып, кеңирик кылып, ушул элдерге өзүнчө бир сунуш кылып, майрам арекенин алдында жакшынакай кылып мечит ачып жатат. Бүгүнкү иш-чаранын катышчылары ушул жерде окулган намаздар, кылган дуалар ар дайым кабыл болсун. Ушул биздин мечитибизде, жаркыраган мечитибизде ушул имандын нуру толуп, мээрим толуп турсун. Мына элдер, урматтуу Жаңарга айыл тургундары, бул эмгекти айткан менен оңой, жасаш өтө кыйын. Мына биз да мамлекет кызматтары иштедик, бирок мындай ишти жасаган жокпуз. И колубуздан да келбейт. Мына Равшан энебиз иштердин бардыгын жүгүрүп, элим жерим деп жасап берди. Дагы бир рет Равшан рахмат. Барыңардан Алла Таала разы болсын. Алла Таала бардыгыбызды мына келаткан Курбан айттарды жакшы кылып, Алла разы боло турган кылып өткөзүштү насип кылсын. Dostumuz Ravshanbek hojimni dinda qilayotgan solimini, yurtimizga qilayotgan amali solihlarni Alloh qabul qilgan bo'lsin. Bu dostumuzda 90 yoshdan oshgan opalari bor, hoji ayamiz. Allohim uzoq umr bersin, nabira chabiralarni rohatini ko'rsinlar. Hoji dadamizning o'tgan ruhlarini Alloh shod qilgan bo'lsin. Mına Kanjolda kurulgan бұл жерде мына мусулмандарга жакшы бир шарайт түзүлгөн болчу, дагы жакшы шарттар менен ушул мечит кайрадан заманбап болуп элге тартууланып отурат. Жардам берген, жакындан жанашып кайрымдуулук колун узаткан Равшан агабызга дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Эми урматтуу мусулман бир туугандар, динибизде албетте сооптордун жолдору бар. Ал сооптордун бири бул мечит куруу болуп эсептелинет. Allah subhanahu wa ta'ala berekeli olgun hikayetinde Estağudu billah İnnemâ ya'muru mesacidallahi men âmene billah vel yevmil ahir. Allah Teala'nın üyün abad kılışat, kuruşat kimdir dese Allah'a cana ahiretke iman geltirgenler deydi. Bu yerde bizden tafsir ilimindeki alımlarımız Allah'tan üyün kuruşat, cana abad kılışat degenden maksat oşol meçitti kurup atkan insan dağı Kuday Taala tarafından tandalat eken bir tuğanlar. Kudayım buyursa mına uşul jerge gelip 5 vakt namazımızda okuylu. Bugün Ravşan ağabız, bugün Tatnakay maddi jaktan jardam berip zamanbap kurup bergen bolsa, emi dağı uşul jerdegi jaşagan momin musulmandarga жоопкерчилик жүктөлдү руханий жактан, маанавият жагынан ушул мечитти абад кылыш керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, баардыгыңыздарга кут берекелүү болгон мечит куттуу аянды болсун. Çeksiz Allah Teala'ma şükürler olsun. Tuğanlar, jaratkan Allah Teala razı ola turgan bir işte toplor oturabız. Meçitti paygambarlar kurgan, ulu zatlar kurgan. Kimdin жүрөгүндө iman bolsa oşol kurat. Kur'an'da Allah Teala aytat: "İnnema ya'muru masajidallah men amene billahi vel yevmil ahir." Allah Teala'nın meçitlerin жүрөгүндө Allah'a iman, ahiretke iman keltirgen adamlar kurat. Kurat degeni emi tuğra, materyaldık jagынан dagı, ruhani jagынан dagı, ibadat menen jandandırat degen manide. Bu meçit emne üçün kuruldu degen, her birimizde meyvizde, жүрөгүбүздө, ruhubuzda singsin. Bu meçit bereke üçün, bu meçit hidayat üçün. Egerde siz jaşooңузга berekeni kalasanız, денсаулығыңызға, бала чақаңызға, ырыскыға, берекені қаласаңыз, анда мечиттен үзілбеңіз, мечиттен ұзақташпаңыз, жочундабаңыз, мечитке жақын болуңуз. Мечит Аллахның үйі. Мен бүгін айта алат елем. Бүгін еле мынаке жаңарықта еле майрам емес, асманда дағы майрам десем адашпасам керек. Періштелер сүйініп, Алла разы бола тұрған улы амал болуп атат.
Рошанка sizge çok rahmat. Mınake atağınızga rahmat. Atağınыздın atынан uşul жерде мечитти kurup, şu el ötkön ketkendim bardı girip namazlarını okup, şu el uşul жерде namazını okup sıyınıp Allah Taala'dan bereke surap, jakşılıktardı surasın dep mınake elge tartılap oturasız. Жаңарык эле бушу Равшандай жигит менен сыймыктансаңыздар болот. Биз достор Равшан менен ушул Лелин меште жакшы билесиңиздер, Куршаптагы мектепте чоң окуп, мына бүгүнгүгө чейин 55ке чыктык. Достугубуз бекем. Биздин достордун арасында эң сыймыктуу, эң биз сыйлаган жакшы көргөн досубуздан. Ошон үчүн Равшанбек, өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун. Ушул жердеги мечиттеги бүт дуалар Кудай буйрса ошо өзүңө барып тийсин. Ошо Айшытамдын аты мына бүгүнкү күнү түбөлүккө калып атат. Мына дагы бир жакшы жөрөлгө кылып атасың ушу мечиттен кийин. Мына Айшенемдин атына медресе ачып коеюн деп атасың. Мына ошону салабыз бүгүн деп капсуласын салабыз деп атасың. Мына бул дагы жакшы иш. Кудайым ушу Айшенеме дагы өмүр берсин, ден соолук берсин. Ушу эли журтуна ушундай кызмат кылган сенин эмгектериңе ушул Айшенем узагыраак көрүп сүйүнсүн. Алла Таала Кудайым ушу жердеги бүт айтылган калуу тилектер кабыл болсун. Мечиттин ачылуусу менен биргеликте биз ошол атамдын үйүндө 20 сотка жери бар болчу. Ошонун 10,5 соткасын алып, ал жерге жакшы замандын талабына жооп берген медресе ислам окуу борбору бүгүнкү күндө проект жасалып, ал жерде бүгүн мына мезгил кутучасында ошол жерде салып, ал жердин темасы ошол 5 эненин таманынын астында деген тема менен кетти. Эмнеге дегенде мен апам бүгүнкү күндө 84 жашка чыкты, эмки жылы 85 жашка чыгат. 85 жашка чыкканда юбилейге ушул апамын атына жакшынакай курулган ошо медресе ислам окуу борборун ачып, ушул апамды ушул дүйнөдө ал дүйнөдө ыраазылыгын алам деген ушундай ой менен эми ар бир кылып аткан иштерибизден Аллах Таала ыраазы болсун. Мен ушул апама кичинекей болсо дагы белек катары ушуну сунуштап кетейин деген ой менен бүгүнкү күндө ошо коноктор келгендигине байланыштуу как раз ушул убакта мезгил кутучасында салып алдык. Мунаны салың. Бисмиллахиррахманиррахим. İnşallah хут берекелүү болсун. Ошол жерден чындыгында мамлекетибиздин келечеги үчүн жаш улар, кыздарыбыз, балдарыбыз көрүнсүн. Бисмиллахиррахманиррахим. Кел. Бисмиллахиррахманиррахим. Кудайым ушул жерлерде имандуу, ынсаптуу жигит кыздарыбыз, балдарыбыз өсүп өссүн, а? Амин. Бисмиллахиррахманиррахим. Төрт чекесине. Ana bunu yeme, kalganı mufti. Mufti bizden göre jar ustara. Bismillah. Ислам динин мындай тереңирээк үйрөнүп чыкканда аскамсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын алабыз, жетим жесир балдарды алабыз. Ал жерде жатып, ал жерде өздөрү тамактанып, кийим кечесин толугу менен биз өзүбүз камсыздайбыз. Биз ошол Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн мындайчасын айтканда, ошол жерден дин алымдары чыксын, каракелер чыксын. Кудай буйрса ал каракелер үйрөнүп, башка балдарга үйрөнсүн. Адеп, ахлак, бүгүнкү күндө урп адатты унутпаган, улууну урматтаган, кичүүнү сыйлаган, ынтымакты, биримдикти мындай бекемдеп жүрө турган бүгүнкү күндөгү жаштарыбыз чыксын. Эмнеге дегенде бүгүнкү күндө жаштарыбыз айылда айрыкча мындай көчөдө жүрүшөт, жумуш жок, жумуссуз дегенде ушундай нерселер да бүгүнкү күндө көбөйүп кетет да. Ошондуктан Кудай буйрса биз мына бүгүнкү күндө ушундай бир жакшы имандуулукка чакырып, Кудай буйрса ошо жаштарыбызга ушул медресени тартуулап ачып берели деген ойдо. Биздин мына Кара Суу районунун жаңарык айылында бүгүн чоң иш-чара болуп, бул жерде чоң мечит ачылып, биздин агаларыбыз Равшан Сабировдор ачышып, ошолорго карата мына 1000 үй бүлөгө мындай азык-түлүктөрдү таркаттабыз. Ана акчалай сыйыл нелер бар. Үй бүлөгө, ар бир үй бүлөгө мындай кичине сүйүнүч тартылайлы деп Курбан айтка карата мындай азык-түлүктөрдү тапшырып атабыз. Кудай кааласа мына Кара Суу районунун элине ушундай иш-чаралар жүргүзүп мына башталышы болуп атат. Будан буягына дагы Кудай кааласа жылына ушундай кылып өткөрүп турууга биздин жетекчилер ушундай чечишти. Кудай кааласа бул окшогон нерселер дагы көп болот.
кабинет министрінің төрағасының орынбасары Камжыбек Кыдыршаевич келгенде ел бұл жерде жергілікті ел сурооменен кайрылып қалды. Сурооменен кайрылып, ал жерде біздің футбольный стадионыбыз жоқ. Жанагы балабакча боюнча сүйлөшүп калышты. Мектеп бүгүнкү күндө жеткиликсиз болуп калды деген ойлорду айтышты. Бұл жерде бізде мына 10,5 гектар мурдагы жана строитель лагерь деп мектептин окуучулары мына каникул убагында ал жерде мектептин окуучулары барып турушчу эле. Бирок бүгүнкү күндө ал жердин бардыгы мына союз тарагандан кийин ыдырап бар жок нерсе жок болгон. Ал жерде коттедждери, бассейндери, укмуш шарттары бар болчу. Ошол жерде алып барып азыр көргөзүп келдим. Кудай буйруса ал жерде дагы мына акимге азыр тапшырма берилди. Дароо тапшырма берилди. Айтты, ушул 2 айдын ичинде толугу менен бүт жана проекттерин жасайсың, мектептин проекттерин жасайсың, балабакчаныкын жасайсың, футбольный стадионду жана спорт залдары менен замандын талабына бүгүнкү күндө жооп берген укмуштай бир комплекстин жанагы проекттерин жасап туруп, сметный стоимостун жасап туруп, сентябрь айында алып киребиз. Эмки жылдын бюджетине киргизип, ал жерге ошол жергиликтүү элге, ошол келген конокторго укмуштай шарты менен жакшынакай бир заманбап стадионду, футбольный жанагы полелерди, жанагы залдарды, бассейндерди Кудай буйруса куруп беребиз деген убадасын берди. Ошол жерде алакан жайып өзүңө жалбарып турабыз. Аллахым дуа кылсын. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. Үйдүн тез бүтүшүн кааладым, Карагайды тандадым деген жакшы урааны менен Карагай курулуш компаниясы 2024 жылдын жай айларында бул үйлөрдү толугу менен бүтүрүп, ээлерине ачкычтары кызыл китеби менен тапшыруу алдында турат. Үйдүн сыртында жана ичинде ремонттоо иштери кызуу жүрүп жаткан мезгили, биринчи кабатка кирери менен эле мындай калың көрөмдөгү граниттер төшөлгөн, эшиктери болсо мындай бронированный. Сатып алган батириңизди өзүңүз каалагандай дизайнда жасалгалап алыңыз. Артындагы А, Б, В блок июль айында элдерге берилмекчи, ал эми К блокто болсо курулуш иштери жүрүп жатат. Эгерде сиздер Карагай курулуш компаниясынан үй алууну кааласаңыздар, анда батыраак келип, же болбосо экран астында телефондорго чалсаңыздар болот. Анткени саналуу үйлөр гана калыптыр. Сиздин тандооңуз Карагай курулуш компаниясы болсун.